Саламатсыздарбы, мен атайын слайдтарды бердім. Бұл жолдастардағы маалыматтың бары Садыр Жапаровтың 12 жылы жауап берушілерінің отчетынан және комиссияның қорытындысы бойынша Садыр Жапаровтың кітебінен алынған маалыматтар. Мен бір дағы сөз маалыматқа өз тарапынан бір дағы сөз жоқпын, еш нәрсесін бұрмалаған жоқпын. Мындай қарап оқып көрсеңдер, бүгінгі күнге шейін 10 миллиард доллардың алтынын алып шығып кетішкен дейді. Анысы аз келгенсек, экологиялық эксперттердің есебі бойынша 180 миллиард доллардың тегерегінде зиян келтірішкен. Нарын суысының жегінде жашаған еліміз болсын, зияны тешіп отырша. Ал зияндар соқыр кишиге деле көрініп тұрады. Бұның бары біз дәлелдейді, біз тастықтадық деп отчетто экологтардың, эксперттердің қорытындысын беріп отыр, цифраларымен көрсетіп. Андан ары бұл жерде 17 жылдан бері құмтордың 17 жылдан бері іштеп жатқанымен құмтордың ішіп туш кылуучу экологиялык тобокелдикке комплекстүү баа берилген эмес. Окуусунан тесин агенттик кырсык болуп калса, жеткирилүүчү экономикалык зыяндын өлчөмүн айта алабыз. Мамлекеттик ыйгарым органдардын, окумуштуулардын жана адис ишке мекемелердин компетенциясынан, коррупциялашкандыгынан же кайрылгандыгынан Комтор руднигиндеги өндүрүштүк иш бүгүнкү күндө олуттуу коркунучка жана олуттуу экологиялык тобокелдикке учурап отырат дейт. Өзүнүн отчетундагы сүрөттөр 360 гектар жерде ушундай уулуу калдыктар жатат дейт. Суткасына 17.000 куб ушундай уулуу заттар құйылып турат дейт. Мөңгүлөр жөнүндө маалымат берет. Карап көрүңүздөр, сууда нормадан 22 есе жогору экендигине көрсөткөн, башкача айтканда Нарын дарыясына оор металлдарды, химиялык элементтерди жогору камтыган суулар алып келет дейт. Мындай сүрөт берет. Петров көлү жөнүндө айтат. 5 километр төмөндө Комтор руднигинин алтын тазалоочу, уу калдык сактоочу жайгашкан дейт. Бүткүл Нарын дарыясынын бүткүл бассейни үчүн катастрофалык болот деп ушундай тыянак чыгарып атат. Бұл жерде экологиялық зиян жөнінде көп айтылған. Өзгөчө экологиялық зиян экокатастрофаға басым болғанда отчетко түшөт. Мындай да сөздөр бар экенде, ушул жашыл долларлардын мыйзамы кыргыз чиновниктери үчүн Кыргызстандын келечегинин кымбат болуп калды деген суроо коюлат. Ушундай маалыматтар берилиптир отчетто. Мындай нерселерди азыркы бийликте тургандарга, Комтор маселесин чечаткандарга эстетип туруш керек да. Мен ушул теманы көтөрүп, ушул теманын аркасы менен колдоого ээ болуп, элдин колдоосуна ээ болуп, бийликке келгенсиңер. Бирок азыркы күндө бул маселени кандай кылып чечип атасыңар деп. Анан келгенде эле өзүңөр билесиңер, эми аны дагы бир жолу эстетип коеюн, келгенде эле биз улутташтырабыз, өзүбүзгө алабыз, сот териштүүлөрдүн баарын жеңебиз деп айтып чыккан. Билесиңер, жогорку кеңеште бөлтүрүп барганда, ошол жерде депутаттар сураганда ишенимдүү түрдө айткан. Биз жеңебиз, чындык биз тараптабыз. Биз ошого ынандык. Анткени бул жерде баштан айтылып келген Садыр Жапаровдун отчетунда да турат, Динки Темирсалиевдин комиссиясынын отчетунда да турат. Центера менен Кыргыз бийлиги коррупциялык схемалар менен Кыргыз бийлигине улам акча берип атып, пара берип атып, ушундай чечимдерге жетишкен Комтор боюнча деп улам айтып келген. Аны Садыр Жапаров дагы өзү улам айтып турган. Ошого карата дагы коррупциялык иштерди козгошту, бир топ чиновниктерге карата, ошонун ичинде премьер-министрлер дагы бар. Мен аны карап турдум, кандай болуп чечет экен депчи. Жомарт Оторбаевди соттолду, соттун чечимин карады. Соттун чечиминде эчтеке жок. Ушундай коррупция менен айыпталып атат, тергөө менен келишимге барды деп туруп, эч кандай жүйөлөгөн иштери жок.
кандай аракет кылганы жок, келишимге барды, көрсөтмө берди, баланчага көрсөтмө берди деди дагы штраф 260 000 штраф. Калгандарына дагы бүт ошондой чечим чыкты, соттун чечими чыкты коррупция боюнча. Анан эми бул жерде баягы юрист катары эмедесиң, эми ушу коррупция жагынан келип аткандан кийин макул акыры булар баары келиштирип келип центр анын ошо биздин чиновниктер менен коррупцияга аралашканын далилдеп туруп ошону сотко алып барып коюш керек эле, далил катары. Мына бул жерде центр өзү ушундай коррупциялык жол менен кумдор иштеп атат депчи. Бирок андай болгон жок. Эмнеден башталды эле коррупция? Кумдор эмнеден башталды эле? Аскар Акаевден башталган, аны баарыбыз билебиз. Аскар Акаев келди, Аскар Акаевди бычак жайып тусуп алды. Можете айтқанда, где последовательность? 2010 жылдардан кийинки элердин баарын камалтасы бар. Ал эми 2010 жылга чейинки эң негизги келишим 2009 жылдагы келишим. Эмне үчүн Дания Русияны кол койгон? Эмне үчүн ал киши жөнүндө бир дагы сөз айтылган жок? Эмне үчүн Бакиевдер жөнүндө бир дагы сөз айтылган жок? Эмне үчүн Кумтордогу коррупция боюнча Бакиевдерге карата кылмыш иши козголгон жок? Анан ушундай болуп тургандан кийин ойлойсуң да булар кантип далилдейт? Эл аралык соткалар мына коррупцияны кантип далилдейт? Анан мен эл аралык практиканы карап көрдүм. Ошондой иштер бар экен. Ошондой иштер бар экен. Болгондо дагы международное расследование деп козгойт экен. Международное расследование деп Гвинеяда ушундай алтын иштеткен транснациональный корпорацияга карата международное расследование деп бир топ мамлекет, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты, баары кошулуп туруп, международное расследование жүргүзүп туруп, далилдеп бериптир. Президенттин аялына $10 миллион бергенди далилдеп бериптир. Ушундай нерсени козгош керек эле. Эгерде аягына чыгабыз кете турган болгондон кийин, ошол коррупция жагына кетиш керек эле. Бул коррупция маселеси. Эми азыр соглашенияны көрдүңөр. Соглашение долбоорун көрдүңөр. Ал жерде айтылып атат. Центр тарабынан айтылып атат. Бизге болгон бүт дооматтарды соттон чакыртып аласыңар деп атат. Ал эми чечим чыккан эле. Майда 21-жылы. Центр Кыргызстан соттор чечим чыгарган эле. Центр экологияга келтирген $3 миллиард төлөп бериш керек экологиялык зыян үчүн деп. Ал чечим эмне болот? Андан чакыртып алат. Соттун чечими чыгып калды да. Ал экинчи инстанцияда кандай каралды билбейм. Центр апелляционный жалоба келтирген болуш керек. Бирок эми ойлоп көрсөңөр, кандай болот? Алар ошол соглашение кол коюп атпайбы биздин бийлик? Не бар? Соттун чечимин өкмөт распоряжениесинен жокко чыгарабы? Же жогорку кеңештин токтому менен жокко чыгарабы? Соттун чечими чыкты. Бул процесс аягына чейин жүрүш керек. Жана соттун чечими аткарылыш керек. А эгерде азыр экинчи инстанцияда карала турган болсо, эми болду да процесс запущен, каралыш керек. Апелляциялык инстанцияда карала турган болсо, анда сот бийликтин азыркы жүргүзүп аткан саясат боюнча эч кандай зыян болгон жок. Экологияга эч кандай зыян болгон жок. Булардын коюп аткан дооматтардын баары туруу деп туруп ошондой бир чечим чыгарыш керек да. Келишимге кандай болот? Эми экологиялык зыян жөнүндө айта турган болсок, эми аны экологдор канча жылдан бери айтып келет. Туурабы? Канча? Өзгөчө мөңгү маселеси да. Өзгөчө мөңгү маселеси. Эми бул келишим боюнча булар бүт баарынан баш тартады. Центр айтып атат, биз болду. Бизге эч кандай претензия койбойсуңар. Рекультивация, экологиялык зыян бүт баарын Кыргызстан тарабы өзү чечет деп. А бул жерде Садыр Жапаров айтат, экологияга $180 миллиард долларга зыян келген дейт. Анын ордун ким толуктайт? Центр кетип атса. 2013-жылы комиссия чыгарып туруп корутундусуна рекультивацияга $50 миллион кетет деп. Ошондо жанагы $2 миллион киргизишти. Ошондо миллион доллар. $50 миллион. $50 миллион киргизишти. Андан бери 10 жыл өттү. Азыр ошол $50 миллион дагы ошого ыраазы болуп отурушат. Рекультивационный фонддо $50 миллион Кыргызстан алат деп коюптур келишим боюнча. Ошону $180 миллиард деп атат. Ал $50 миллион эмне болот? Биз аны билип атабыз. Ал бюджеттин нересине сакталат дагы болду. Ошо менен рекультивация болобу болбойбу? Кудай билет.
Суроо соглашениянын тексти жок. Мен болгон маалыматты Цендаранын сайтынан алдым. Англис тилинен алып орус тилге которуп алдым да. Бизде ал жерде деле соглашениянын өзүнүн немеси жок, тексти жок. Бирок кеңирээк маалымат бериптир. Аягында жазышыптыр. Биз ушул азыр сүйлөшүлгөн ушул макулдашууну кыргыз тарабы сактап келгенге биз ишенебиз, сактап келгенге биз ишенебиз. Ар кандай тобокелчиликтер болуп кетиши мүмкүн деп туруп талап коюп атат. Ратификация болсун жогорку кеңештен деп. Туура укуктук жактан алганда, эгерде башындагы келишим ратификация болгондон кийин келишимге карата өзгөрүүлөрдүн баары жогорку кеңеште ратификация болуш керек. Ал эми кандай болуп жогорку кеңеш кандай болуп токтом чыгарып берди? Бүт баарын өкмөткө өткөрүп берди. Биз эч кандай ратификация кылбайбыз. Мында кандай жазылбаган менен баары сегодня ушундай болуп атат да. Ошол соглашенияга Кабмин Акылбек Жапаров кол койсун деп койду. Болду. Жогорку кеңеш өзүнүн жоопкерчилигин бул маселени биз карабайбыз деп туруп, өзүнүн жоопкерчилигин наракка алып койду. Бүт баарын өкмөткө өткөрүп берди. Эч кандай талкуу болбой, эч ким териштирбейт. Чынында бул маселе боюнча парламенттик комиссия түзүлүш керек да. Парламенттик комиссия түзүлүп туруп, бүт баарын маалымат текшерип, канчалык Кыргызстанга пайдасы бар, канчалык зыяндуу, бунун келечеги кандай болот, рекультивациясы кандай болот, экологиялык ущерб кандай болуп толукталат. Ошонун баарына парламенттик комиссия, ошол суроолордун баарына парламенттик комиссия жооп издеш керек экен. Бирок мына көпчүлүк билбей да калды, жогорку кеңеш ушундай чечимге келгенин. Эми жогорку кеңеште бул маселе боюнча эч кандай талкуу болбойт. Шемарекеде өзү айтат болуш керек, мына өзүнүн текстинде дагы жазыптыр. Эң негизги баягы бул жерде эң негизги суроо, биз өзүбүз иштетебиз кумтөрдү, жыгатабыз деп атпайбы. Бирок билесиздерби, башына келгенде кумтөр маселесин көтөргөндө президент айткан, кумтөрдү алдын алмаптыр деп. Аны Максат Мамытканов да канча жыл айтып жүргөн. Кумтөрдү чындап эле жана башында алган участоктор алтын калган жок, казып бүттү, 26-жылга чейин казат дагы, бирок анан кийин 40-жылга чейин деп дагы дополнительный участок алышкан. Ошону разведка кылабыз, ошону дагы казабыз, иштетебиз деп. Эгерде ошол жол менен кете турган болсо, анда экологиялык маселе эмне болот? Дагы канчалык бийик, дагы канча мөңгү жок болот. Ушул маселелер дагы деле турат да. Дагы деле турат. Эң негизги маселе бул экология маселеси болот да. Ошол себептен азыркы күндө бул келишим боюнча абдан суроо көп. Туура айтып атасыздар, бул жөн эле популисттик кадам болуп калды да. Эми сот териштирүүлөрдүн тарыхын карап көрө турган болсок, баарыңар жакшы билесиңер. 2008-жылы Центера сотко берген өкмөттү. Сотко берген. Ошонун негизинде сотто териштирүүлөр башталганда, уже графики түзүлүп, эл аралык сотто териштирүүлөр арбитражда териштирүүлөр башталганда 2009-жылдагы келишим келип чыккан. Ал жерде дагы Кыргыз өкмөтү өзүнүн адаты боюнча доорунай спекуляция кылып, бирок Центера кайрылат, Центера сотко берет. Сотко бергенден кийин булар соттон жеңилип каларын билип, ошондой келишипке барып атат да. Бул жолу Садыр Жапаров өзү билдирди. Буга чейин биз утабыз деп көпүрөөк кагып аткан болсо, бул жолу айтпады. Сот териштирүүлөрү көп жылга улам кеткен, көп каражат кеткен. Акыры биз утулуп калышыбыз мүмкүн деди. Анда эмне үчүн башынан бул аферага кириштиңер дагы эл ишендирдиңер. Биз соттон жеңип алабыз деп. Эми бул маселе кандай болуп чечилиш керек? Мен эл аралык тажрыйбаны карап көрдүм. Чынында бул абдан оор маселе экен мамлекеттер үчүн. Ушундай зыянга калган, ушундай жабыркап аткан, бизге окшоп жабыркап аткан эл үчүн бул абдан оор маселе экен да. Анткени көбүнчө эл аралык арбитраж инвестордун пайдасына чечип коет экен. Инвестордун пайдасына, инвестордун кызыкчылыгын
коргойт экен. Бирок бул абдан мындай маанилүү маселе. Көп өлкөлөрдө болуп аткан, өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, Түштүк Америкада болуп аткан мындай ушундай бир бизге окшогон эмелер көп экен, проблемалар көп экен. Ошол себептен азыр каралып атат. Экоцид деген бул өзү эл аралык стандарттар боюнча кылмышка кирет, эл аралык кылмышка кирет. Ушул кылмышты ООНдун эл аралык жазып соту карасын деген маселе азыр талкууланып атат. 2 жылдан бери талкууланып атат. Анан азыр ошол неме кеп калды да, каралсын, эл аралык ООНдун эл аралык соту карасын деген маселе оң жагына чечилип атат. Эгерде чечилип калса, биз ошол заман эл аралык сотко беришибиз керек. Бергенде дагы коомдук уюмдар, өкмөт эмес, коомдук уюмдар, өкмөт менен Центерага каршы, ошондой бир жакшы бир стандарттарына, өздөрүнүн формаларына туура келген бир арызды жазып туруп, кол чогултуп туруп, ошол эл аралык ООНдун эл аралык сотуна кайрылышыбыз керек. Ошондо элдин алдында жооптуу болгон бул өкмөт жана Центера компаниясы болот. Анткени ошол ойлоп атат да. Бул жерде Центера жалгыз иш керек жок да. Күндөрдүн тарыхын карап турсуңуз, канча деген президенттер келди, канча өкмөт алмашты, бардыгы Центера менен чогуу элге каршы иштеди. Анан эми Садыр Жапаров бийликке келгенде ойлоду, мен саясатын бөлөм, мен азыр эл аралык сотторго далилдеп берем депчи. Кандай болбойт? Сен президент болуп келгенден кийин мурун кабыл алган чечимдердин баарына жооптусуң. Правоприемник деп коет, правоприемство деп коет. Аны алгандан кийин болду, мурунку болуп аткан саясаты жок, мен ага жооп бербейм. Мен саясатын бөлөп бере албайм. Эл аралык арбитражда, эл аралык сотто ошол саясаттын баарына азыркы бийлик жооп берет. Анткени сен бийлик алгандан кийин анын жоопкерчилигин дагы мойнуна алып атасың. Азыр эми ошону билип калып, анан ушундай соглашенияга барып атышат да. Ошондуктан бул маселе боюнча биз кайдыгер болбойнар күтүп койбой, күндөр өттү деп карап турбай, бул маселенин үстүндө иштешибиз керек. Мен эми адис эмесмин. Мен бул маселеге кызыктырып назарын салган Максат Мамытканов болгон, Тарапайке билет, чырылдап кинода тартып, элдин баарын чакырып, улам карап, күнүгө карап турчу да. Алтын баасы кандай болуп атат, анан Кыргызстан эмнени жоготуп атат деп улам маалымат берип турчу, ал киши жок. Жумшак бир жерде отурат, күндөр менен иши дажы болуп калды. Ошон үчүн азыр ушул маселе боюнча бир кандайдыр бир топ болобу, ошол топту түзүп алып, 3-4 киши болсо дагы такай карап, мониторинг кылып, дагы улам азыр резолюцияга сөзсүз киргизишибиз керек. Элге маалымат берсин. Кандай аны иштетет? Өткөндө бир маалымат кетти, подземный способом иштетет экен. Эми атыс болгондон кийин интернеттен карайт экенсиң. Мен карап чыктым. Башында корутундуда берилипти. Подземный способом алдын табылбай күндөрдө ал жердеги баягы почвасы дейт, жалпы ландшафтты ага жол бербейт дейт, болбойт дейт. Эгерде кандайдыр бир жаңы технологияларды пайдалана турган болсо, анда анын чыгымы абдан чоң болот дейт. Булар айтып атат, биз азыр башка немеге өтөбүз, башка ыкмага өтөбүз дейт. Башка ыкмага өтө турган болсо, анда бир нерсени көрсөтүп берсин элге. Биз баарча жылы мондай ыкмага өтөбүз. Биз жанагы күндөргө берилген дагы канча гектар жер, ошону дагы иштетебиз, ошол жердин алтын казабыз, десин дагы экологиялык зыянды айтып берсин. Мөңгүлөр эмне болот? Азыр эми байкасаңар, өздөрүнүн дежурный эксперттер айтып атат. Алтындын тиешеси жок дейт мөңгүлөргө. Мөңгүлөр аңсы деле ээрип атат дейт. Алтын табылбаса деле мөңгүлөр ээрибек дейт. Кечээ бир эксперт ошентип сүйлөп атат. Буга чейин чыгылдап аткан адамдар мына азыр башкача полностью тескерисинче сүйлөп атат да. Ошол себептен бүгүн ушул башында эле ушундай чогулуп бир талкуу уюштуралы деп аттык элек. Дагы бир менин оюмча бул баягы даярдык талкуу болсун, бир чоң талкуу болуп, эксперттерди чакырып, өзгөчө экологдорду, экономисттерди, юристтерди, ошол эл аралык тажрыйбасы бар юристтерди чакырып, бир андан бир чоң улуттук деңгээлдеги бир талкуу уюштурбаса, кийин дагы башыбызды мыкчып чыкканыбыз иште отуруп калабыз. Рахмат.
Onda mikrofon gerek yok da. Gerek yok. Mikrofonda kalıp kalitede ettiğiniz. Birici'den barım vardı. Unuttuk demokratiya birinci kuyusularını adına kutludan. Azamatsına. Ama vektörleri. Şunda ben statya şu mesele önce bir makala yazıp getireyim de atkan günü. Ular şunda çoğulup şunu karayın da atkanlıktan katışıp bersen, katışıp bersen degeninde men makul döndü verdim. Ekspert katары. Кыларан мен айта турган сөзүмдү токото жерин берип мага жеңилдик берди. Бирок мен негизги эмне болду? Кандай чечим болду? Ошону юридикалык жактан силерге түшүндүрүп берейин деп атам. Бияктан ким эмнеде? Мынабу бул жөнүндө Клара айтып мен силерге эмне болуп кетти? Эмне үчүн жолдон тайып кетти? Биздин бийликтер ошону түшүндүрүп берген. Азыр барлык маалыматтарда мындай деп атат. Биз Кумтөр руднигин Кыргызстанга алдык деп атат. Центери болсо биз өзүбүздүн Кумтөргө болгон менчик укугубузду силерге бердик деп атат. Бул негизи элди чоң алдоо маселеси деп. Кумтөр эч качан бирөөнүн менчиги болгон эмес. Конституциянын 16-чы беренесинин негизинде Кумтөр бул элдин, мамлекеттин менчиги деп эсептелет. А эгерде мамлекеттин менчиги болсо, кандайча бул Кумтөргө тиги канадалыктар келип калды? Мына ошону силерге түшүндүрүп берейин дагы. Биз эмнени алдык? Кумтөрдү өзүбүз алдыкпы, же башка бир нерсени алдыкпы, ошону түшүндүрүп берейин. Кумтөрдүн проектиси башталарда Кыргызстан ЗАО Кыргыз алтын дегенди түзөт. Көп фирмалар чоң. Камек болсо Кумтөр Mountain Corporation дегенди уюштурат. Экөө чогулуп туруп Кумтөр Gold компанияны түзөт. Мына негизги нерсе ушу. Азыр Кыргызстан ушу Кумтөр Gold компаниянын акциясын алды болгону. Силер сурайсыңар, кандайча Кумтөр Gold компания Кыргыз алтынга Кумтөргө тиешеси бар. Эң негизги документ бул концессиондук келишим. Концессиондук келишим боюнча мамлекет менчик ошо алтынды пользованияга, распоряженияга бере турган укукту берет. А мамлекеттин колунда право менчик правасы өзүндө калып калат. Мына ушул документ эң негизги документ. Ошо Кумтөр Gold компаниянын колунда. Эмне кылат Кумтөр Gold компания башында? Алар 66,63% болгондо биз башкарышыбыз керек эле. Алар куулук кылып туруп исполнительный комитет түзөт. Исполнительный комитетте бир голосду Кыргызга берет дагы, эки голосду Камекке алат. Анан көпчүлүк добуш менен бүт маселени чече баштайт. Көпчүлүк добуш менен Кумтөр Mountain Corporation Кумтөр Operating Company түзөт. Бул оператор болот. Негизги Кумтөрдүн алтынын таап, акчанын баардыгын айланткан мына Кумтөр Operating Company. Аны болсо Mountain компания тиги башкарат. Силер ойлойсуңар, бул кандайча башкарып калды? Эми ушул исполнительный комитет экөөнүн добушу менен бүт өзүнүн укугун Кумтөр Operatingге берип койду. Мына ошентип башынан эле Кыргызстан өзү айрылып калат. Башкаруудан. Бүгүнкү бийлик эмнени каалап атат? Башкаралы деп атат. Ал башкаруу кимдин колунда? Мынанын колунда. Мына ошондуктан ушул маселени юридикалык жактан чечкендин ордунда Кыргызстан эмне кылды? Алар болсо, жок, биз өзүбүз башкарабыз деп, бирөөнүн үйүнө өзү кирип алып туруп, менен бул менин үйүм, оокатыңар меники деп кирип кетти. Эң чоң ката ушундан болду. Башкарам деп. Бул слайд калсын, мен түшүнгөндө кийин өзүңөр билесиңер, бул Кумтөр Gold компаниянын эң негизги
тиги güç шақта екенін білсеңіз жақсы болады. Демек, Қырғызстан Құмтөрді өзіне албай, Құмтөр Gold компаниядағы 33% центрлерді қолында тұрған ошоны ғана алды. А емне берді анын орнына? Емнені алмашты? Өзіңіз білесіңіз, емнені алмашқан кейінгі эпизодты көрсетті. Басадағы башын жасап кеткенде. Құмтөр рудник бұл чоң территория. Құмтөр Gold компанияға концессиямен бір ғана центральный участканы берілген. Қалған мына участкалар, юго-западный, Сары-Тор, Борду, северно-восточный деген аяқты алтындарын барды, алар болса Құмтөр Gold компанияға берілген емес. Концессия. Демек, бұлар болса Қырғызстанның қолында. Болчу 2009 жылға чейін. 2009 жылы Бакеевтің оғанда. Бұларды да беріп қойды. Айын үшін берді, түшініксіз, беріп атқанда айын үшін мұнда бербеш керегін аңда түшіндік керек. Демек, азыр Құмтөр Gold компанияда концессионный соглашение мына мағана жерге бар. Кейіннен болып кетті. Сіздер түшінші керек, центр деген емне? Қаяқтан пайда болды деп. Burada камека емес білі. Генералды келісімде мұндай деп жасылған. Жаңағындай исполнительный органдар башаламан болғанда, ошонда легендарный парламент бір нәрсені кіргізген. Болды, сілер билет екенсі 10 жылға башқарылады. 10 жылдан кейін, немі анан кейін Қырғызстан башқарады деп. Ошо генеральный соглашение кіреді. 2004 жылы Қырғызстан өзі 10 жылға башқарып қалмады. Ақшаны миллиардтардың барды Қырғызстан өзінің чөнтөгіне салмады. Андай не қылады, қулық қылады камека. Біздің биліктерімен сөйлештіріп, кел, центраны ұйыштыралы дейді. И Қырғыз алты менен камека өкі центраны акционерді қоғымды түзеді. Центрының атасы Қырғыз алты менен камека. Кемесі апасы, кемесі атасы білмейді. Қантып түзеді. Қантып қолына барына болаш керек. Алар айтады, сілердің қолыңарда тұрған активті конвертация қылау дейді. Мұндайша айтқанда, сілердің акцияларды алмашалы центрінің акциясына дейді. Ошонда маңдай деп жасалған болды. Сут реструктуризация деп. Құмтөр Gold компанияның акцияны центрға өткөш керек, алмашалы. Егерде алмашқанда біздің қолымызда 66% болып қалмақ, атилердің қолында 33% болмақ. Бирок алар куулук кылат, окуй, биз туура эмес жазып койбуз дейт дагы. Алар болсо тиги стандарт банк Лондонду Кыргызстанга жиберип коет. Алар айтат, биз реструктуризация жасап берели дейт. Кыргызстанга 6 миллион доллар тегерегинде акча төлөп берет дагы. Алар болсо жаңы бир өзүнчө расчет менен движение денежных потоков, ресурсов, активов, конвертация долгов деп туруп, андан кийин Құмтөр Gold компанияның акциясын эмес, каяктагы ар күндүн чөнтөгүндө колунда болгон активтердин баардыгын конвертация кылат. Дагы конвертация кылып, акыры Кыргыз алтын 33%га түшүрүп коет. Кийин акцияларды көбөйтүп чыгарып отуруп, 33% 26,1% болуп калды. Мына. Демек, эмне болуп кетти? Кыргыз алтын бүгін келишими болгонго чейин 26,1% центрде чөнтөгүндө бар болчу. А центрде акылдуулук кылды. Алар болсо, баары акыры жүрүп отуруп Құмтөрдөн кетебиз. Кетпей калалы деп, дивиденд бербей, прибылдын барын башка дүйнөлүк алтындын кенин ала башташты. Алар Монголиядан газ, су, бору, самберди алышат 100%. Канадаға Антария кадрлыкты алышат 100%. Кыргыз алтындын мурунку көчөгө болгон директор ушунду калтырып коет деп чыркыраганы мына болчу. Чоң алтын жерде.
Кытайдан алышат, Турциядан алышат, Россиядан алышат. Айтор ушунчалык активди Кумтөрдүн акчасына сатып алышат акциялар. Булардын активдин баасы 100 миллиарддан ашык чоң баа. Ошонун эң чоң акционери Кыргызстан болчу. 26,1 акциясы Кыргызстанда болчу. Мындайча айтканда биз өзүбүзгө да, балдарыбызга да, неберелерибизге чоң капиталдарды таштап атканбыз. Андан кийин биздики кирип кеткенден кийин эмне ичинде биз өзүбүз башкарабыз дегенде тигилер айтат центрдер. Болду, башкара бергиле. 26,1% акцияларды бизге кайтып бергиле дейт. А баасы канча? 26,1 тиги акциянын баасы 778 миллион доллар. А тигилер айтат, ошону бергиле, а биз силерге 11 миллион төлөп беребиз компенсация катары. Эми ойлоп көргүлөчү. 778 миллионду 11 миллионго алмаштык. Мына ошол болуп кетти. Утуш ошондо болот, кавычка. Андан кийин мынабулардын баарынан айрылып атабыз. Кыргызстан биздин бала бакырабыздын келечегин жоготуп атабыз. Нөлгө чыгарып атабыз. Болуптур. Муну айрылсак, эгерде ошол жанагы алтын табаштан бар эң күрдөндө дивиденд алсакчы. Биз дивиденд бир да тыйын албай, эчтек албай налогдон башка. Ушулардын акциясын алып атып, бул Кыргызстан. Эң чоң бүгүнкү мындайча айтканда Кыргызстанга доо кетирген мына ушул келишимдин негизинде. Сен ойлойсуң, мен да ойлойм, неме көрбөй турабы, делесөбү, эмне үчүн бул жолго барат деп. Чындыгында эле акылдуу киши бул жолго барбайт эле. Эң чоң ката былтыр болду. Жогорку кеңеш менен жанагы мамлекеттик комиссия биз внешний управление кылабыз деп сунуш кылып турабыз. Ошону жогорку кеңеш бекитет дагы, булар болсо бирөөнүн үйүнө мындайча айтканда кирип кетет. Кумтөр голд компанияга. Мына биз башкарабыз деп. Мына могу жерге кирип кетет. Ушул эле керек болчу. Кимге керек билбейм, Бөлтүрккө керекпи, Жапар Акылбек керек, кимге билбейм, ушул жака кирип керек. Мына ушул жака кирип кетишти. Кирип кеткенден кийин, чечим кабыл алгандан кийин Кыргызстандагы абанкротство деген мыйзам иштей баштайт. Биз өзүбүздүн башыбызды тосуп бердик. Абанкротство деген мыйзамда эмне деп жазылат? Эгерде кредитор өзүнүн карызын төлөй албай калганда, алар өзүнүн чечими менен сотко кайрылат дагы, сот арбитраждык сот чечим кабыл алып туруп банкрот объявлять этет. И специальный администратор тайынайт. А биз болсо жогорку кеңештин укугу жок, чечип атпайбыз, жок биз өзүбүз башкарабыз. Мына ушундан кылтакка илип алып туруп, центрде арбитраждык сотко берип атат. Булар өзүнүн мыйзамын бузуп биздин окатты алып алды деп. И 50 миллиард долларга доо. Биз болсо утабыз дейт, акырында бара-бара чет өлкөлүк юристтер, биздин юристтер түшүндүрө баштады. Болбой калды. Оюн болбой калды. Уттуруп коюп атабыз. Артка кете албай калды. Анан эмне кылыш керек? Окуй. Силер да тынчыйлы, биз да тынчы, алаңарды алгыла. Биз өзүбүздүн жанагы бүткөн алтыныбыз менен калалы деп, мына ушундай чечим болду. Бул өтө чоң ката. Эң негизги авантюра былтыр жогорку кеңештин внешний управление чечими менен авантюра. Биз мына жерде ошондой чечим кабыл албай эле Кумтөр голд компанияга келе алат беле? Келе алат. Аны мен силерге түшүндүрүп берейин. Өз учурунда 2003-жылы реструктуризация кылып атканда Кумтөрдөгү алтынды конвертация кылышып алат. Бизде кандай тиги алтындар бар эле? Центральный, юго-западный, мына барлыгы отуруп 716 тонна алтыныбыз бар болчу. Ушуну реструктуризация кылыш керек. А тигилер эмне кылат? Бүт малдардын баарын деп жокко чыгарат да эсепке албайт. Ошентип биздикин кичирейтет.
Жоқ. Үйлерінен алып келеді Камекалар. Бору, газ, су, тренді ғана алып келші. Алардың өлшемін көріп отасыңар, құмтөрдің өлшемін көріп отасыңар. Онан таңғаласың орда, қандайша шында өлшемінің емеге конвертация болып отқанда біз 33 болып қалды, алар 67 болып қалды. Ал оңайды. Алар болсы Канадалық стандартменен санай істейді. Біздікі айтмақты, үйренайын. Алтында алып отқанда Қырғызстан стандартымен грамм унциямен алып отсаңар, Канадан стандарты неме кеше алып деп сұраса болмақты. Ешкім сұрамайды. Он шықпай, он после него түркіліктағы Қырғызстан стандартынан Канада стандартынан оны түсіріп қойшы. Ақыры түсіріп отыр. Егерде жаңағылардың барын есептегенде біздікі 42% болмақ, алар дағы кішірейіп отыр, бұна Қырғызстанға мұны қалдыраттағы өздерін күшін ойдық. Ең негізгісі, мына бияқта болса запастарды істеп отқанда, эксплуатационный геологический прогнозный запас деп қойды, бияқта геологтар бар. Алардың берген газ сорттырген болуда даже эксплуатационный бордан башқа, бүреді граммы жоқ. Геологический жоқ бор емеді ренде. Кейде үшінде алтыны менен болғаннан ақыры жүреді, біренде бірді алтын табылбай, чөлді ол емеді болотада болғандықтан оны жоққа шығарып қойышты. Ошентип алар бұл үшеуіні киргизишмиш болып тұқты бізді алдырсақ. Бирок алар бір хата кетирет. Жадность фраера губит дейт па. Кумтор Голд компаниядан активи бұл завод, машина, бүт болған основной оборотный капитал да бұл. Основной оборотный капиталда Кыргызстан 3-2% анық болчу да. Емшімде кредит алып тұрып, ошоны кредитті қайрып тұрып, аны меншігі Қырғызстанның меншігі болчу да. Егерде ошо основной капиталды, оборотный капиталды конвертация қылғанда, биздики болса 67%-қа шығып кетмек. Алар болса аны конвертация қылбайды тағы. Жашынып тұрып болса, Қырғызстандықтар көрмөксөн болот тағы. 100% Кумтор Голд компания акциясы центрден КДВ-ге сақлашы. Мынабаларды көрсөтөлү. Конвертация болған емес деп айтып отыр өлі. Біз болса өзіміздің жаңағы қайда келелі. Кумтор Голд мынау пайызға келмекпіз. Бұл өзіміздің қолымызда. Өзіміздің шешімімен Кумтор оператив капиталы барабай. Сен мен ішпетті өзің башқарғанда өлі отыр болсын, жөнеле доғышын береді. 26,1 бізде қалмақ сентері. Соттардың шешімі бар тәңгіп қойымыз атқарғыла демекпіз, и башқарып тұра алмапыз. Бір арбитраждың керегі жоқ. Қолымызда тұрған нәрсе. Емнен қандай қадамға барған жоқ? Ана мен айтып отырмын. 23 жыл ұшында жолға барған жоқ. Жөнді құрып алды да. Же келесі олып, білмейді. Же болмаса қандайдыр бір келешім келіп бар. Коррупция. Енді көрініп тұрған нәрсені қатып көре албайсың. Демек, бірінші жол, жақсы жол, жөнелі өзінің пайызыменен деп біз доғылсақ болмақ. 2003 жылдан бері біз талдады ма? 66%-ты кішірейттіңер 33-кі. Büyük boydan перешет қылып бергілерді, центрлердегі ақсапсты көтер бергілерді, доғы өтесек болмақ. Болып біле? Олар біле. Анан кейін мұны олса Кумтор оператив компания бара қойды ма? Екінші жолы. Мынау центраны ұйыштырып отқанда алтынды кішірейтіп отқанда келісімде ұшы алтындың кішірейген өлшемін бекітіп қойған. Бекітіп қойған. Келісімде. Бізде болмайды, қалда болмайды. Жапаров ақылбек айтуда 410 тонна алтынды алдық деп. Кейде келісімде 180 тоннан дегенде көрді. Демек алар келісімден ашып кетіп тұрып, 300-тен ашық тоннаны алышты да. Қандай жолы бар? Біз айтышыз керек. Алған алтындарды қайра өтілер, келісімде өтіп қойды. Андан кейін сіздер келісімде өткендіктен бартқа бара қойғылар центрі, сіздер бұл Кумторға кешіңі жоқтар. Юридикалық жақтан. Келісімнен негізінде құқығыз бар. Үш жолғын үшін барған жоқпыз. Бүгін деле барса болады. Бирок біз келісімден мировое соглашение қол қойып қоямыз. И
Мындан айырылдық. Эми жанагы кылар айткандай өзүбүздүн мойнубузга чоң нерсени илип койдук. Мен силерге бир гана нерсени айтам. Мына болсо Лидия Давыдова. Бул мысль. Эмне үчүн Советтер Союзунда кумтөргө тийген эмес? Эмне үчүн мөңгү болгон үчүн, мөңгүнү талкалап алыш үчүн. Мына центральный карьераны касыш үчүн Давыдова мөңгүн биз жокко чыгарды. Алтын таап атканда эң негизги маселе отвалы пустых пород деп коет. Ошонун долбоорунун негизинде экспертизаны өтүп, ошо мамлекет бекитет. Мына калдыктарды каяка алып барыш керек деп. Аны бекитпейт. Карабай. Алар болсо өзүнүн жанында мындайча айтканда туалетинге барбай эле жарына чыгып бергенде мына жанына. Тегерек. Мөңгүн үстүнө таштай берген отвалы пустых пород. Ал эмнеге алып келди? Бул мындакы состояние. Ал эмнеге алып келди? Мына антип мөңгүн үстүнө төбө башташкан. Амекс деген тиги эколог, экологический эксперт жасагандар айтып отыр. Силер мөңгүнү кесип отуруптур бул жагынан. Алдыңкы фундаментин жокко чыгарып ийдиңер. Эми үстүндө турган мөңгү күчү менен жылат. Мунун баардыгы центральный карьераңар бүтүп койгон ошонун алдында калат. Муну кантип токтотосуңар деп атат. Биз токтото албайбыз. Мына бияка төккөндө мөңгү менен аралашып отуруп глетчер болуп баштады. Глетчер мына көрүңөр канчалык мөңгүлүктү тазалап. Глетчер деген эмне? Бул лай. Ал лай кийин жыла баштайт. Азыркы кезде 8 мм суткасына жылып келаткан кез. Эмне болду? Мына көрүңөр болду. Мына атвалдар. Бул болсо карьер. Ошо билеген акыбалдар глетчер болуп, мына түзөлүп калды дагы бияка жыла баштады. 2012 жылы айга жоктон токтотуп, 380 миллион затрат туруп, мына жерде болгон атвалдардын баардыгын көчүрүштү. Бирок ал кайра чоңду да. 11 миллион куб сууну жыл сайын мына насостор менен жоготот. Эгер насостун бул сууну албачу болсо, бир жылдын ичинде центральный болсо эме болуп калат, көлчүк болуп калат. Эми жанагы жыл булардын карьерасы жыл отуруп, сол советте чейин жыл талкалай башташты. Билесиз. Эми силерге түшүндүрүп берейин. Мына разрез кумтөрдүн алтыны. Азыркы алтын мына разрез менен кетип атат, мына бул. Ошон үчүн жана жогорку кеңеш уруксат бергени Давыдованын мына мөңгөсүн талкалаганга уруксатын берди. Эмченде ылдый катыш керек да. Кызыл менен алтын. Мына болсо алтындардын баардыгы жердин астында. Мындан ылдый уже түшүрө албай калдык. Себеби мындан ылдый түшүрсө, Давыдовдун машинага түшүш керек, баягы мөңгүнүн баардыгын көрүш керек. Эмне кылыш керек? Генеральный соглашение жазган болчу. Подземный история кылып туруп могулардын алтында алгылады. Эң чоң алтын мына бул жерде. Эң чоң алтын теңинен көп, 200 тонна. А эгерде бир жылда көлчүк толуп калса, бияка көл болуп калса, бул алтындын суу мин болот да. Карьердин ордуна суу толгондо. Анан тола берет, аша берет да анан каяка барат? Хвостохранилище бар. Цианиттер бар. Ошонун баардыгы биздин мойнубузга ийилип атпайбы? Эмне үчүн 4 жараныбыз эмеге бергенде, сотко бергенде 200 миллиард сомдун тегерегинде штраф кылды. Жанагы мөңгүнүн үстүнө атыбалдарды салган үчүн. Эми ал 200 миллиард сомду Кумтөр Голдтук компания төлөп бериш керек да. А Кумтөр Голд компаниянын кожоюну биз Кыргызстан болуп калдык да. Аны өзүбүздүн мойнубузга алып койдук да. Биз төлөйбүз дедик. 3 миллиард. Голдтур төлөбөй эле койду да, төртөн чакырып арсыңарды кайдан кылайын деп койсун. А бирок башкалар калды да. Мына булардын баарын токтотуп, суунун баарын бияктан көлчүк болбош үчүн күнүгө мониторинг жасап отуруп миллиарддаган долларлар кетет. Аны каяктан алабыз? Центрі жылға қошондан бошады да, айланан болды. Ең өзіңөр чешкіледі. Қырғызстан айтады, болды. Бүт балған башқорын партия біз өзі қалдық, сілер айланандар
Рахмат сіздерге. Ушуга макулмушпу? Ушуда келишимби? Айта турган сөзгө эң коркунучтусу. Хвостохранилище. Өз учурунда ушунчалык некомпетентный экен Камека. Камека өзү урамдын тегерегин иштеген фирма, алтынга тиешеси жок. Алар болсо дамба курушат. Дамба болсо жыла баштайт. Фундаменти жок. 99-жылы уже дамба бети жарылып кетет деп атканда айла жоктон могу жерге призма кура башташты. Призма куруп туруп эптеп токтотуп калды. Көрдүңүзбү, слоёный пирог кылып турду. Биякта озеро Петрова деген бар. Эгерде озеро Петрова жарылып кетсе болсо, мына суунун баардыгы биякка келет. Бул кичинекей дамба күчү кармайбы? Бүт сияниттин баары нарына кетет, нарынан Сырдарыяга, Амурдарыяга кетет. Ошону беттешин эле кылышыбыз. Кыргызстан өмүр бою, калган өмүр бою ушул хвостолорду хранилищеге Кудайым деп мониторинг кылып туруп иштеп туруш керек. Ага акча керек? Керек. Күч керекпи? Аны кайдан табабыз? Ошонун баардыгын биз центрден мойнуна илбетип келет. Соттун чечими менен баардык чечими. Эми сенин убактыңарды алып койдум окшойт. Ошентип Кыргызстан ушул мировой соглашение менен Кыргызстанга чоңдоо кетти. Кандай оңдой турган мүмкүнчүлүгүбүз азыр бар. Эгерде силер резюме айрылып кылсаңар, четко ушунун баардыгын аябай кагазыңарда аябай жазып туруп, ушунун баардыгын элдерге көрсөтүшүңөр керек. Экинчи кандай жолу бар? А жолу оңой эле болчу. Жолу өтө оңой болчу. Айга баштап көрейин. Biz Kırgızstan şöyle bizim prezident, kabinet ministrinin төрагасы ушундан управлениени алды эле жанталаштырды. Туура кылышты. Управлениени булар эмне менен алышты? Конституциялык келишим менен. Конституционный келишимди ким берди? Биздин өкмөт берди. Демек ал конституционный келишимди аннулировать этип койсо болобу? Болот. Бирок бир бар. Эгерде өкмөт аннулировать этсе, анда арбитражный сот бизге каршы чечим кылып коет. А эгерде конституциялык келишимди биз Египетте өзүчө Суэцкий каналдын маселеси каралып атканда улутташтырсак, конституционный договор деди. Бир дагы арбитражный сот дүйнө жүзүндө карай албайт. Генеральный ассамблеянын 5 чечимде мынтип жасалган. Улутташтыруу бул мамлекеттин ички мыйзамы менен иштейт. Дүйнөлүк мыйзамдар бул маселени карай албайт. Улутташтырганда чечилет. Ал мыйзам менен чечилет. А мыйзамды бир дагы арбитражный сот караганга дүйнөлүк караган укугу жок. Биз өзүбүздүн конституцияга жазып койгонбуз. Улутташтырууга мүмкүнчүлүк бар деп. Бирок дүйнөлүк тажрыйба негизинде компенсация төлөп беришибиз керек. Генеральный ассамблеянын чечими боюнча компенсация ошо улуттун сотунун негизинде чечилет деп турат. Демек биз улутташтырсак, конституционный договорду, алар болсо бизге компенсация төлөп берилди десе, Первомайский райондун соттон карайбыз. 5 жыл карайбыз, 10 жыл карайбыз, карай беребиз. Оптуралар 1 миллиард, 2 миллиардка доо кетирсин. Андай акча деле болду. Эгерде алардын активин санап көрсөк, 66% биздики болчу болсо, мен эсептеп көрдүм, 171 миллион теңгеден акча кетти. 171 миллион. Аны да бербейт. Biz встречный иск менен алар болсо 4-5 миллиард доллардын экологический потерялар деп. Ушуну көргөндө мен башын ийип койдум. Алар билет да кокуй демек да болуп кетет. Биз ошентип центрде да калмакпыз. Экологиядан болгон маселелердин баардыгын аларга центрге илип коймокпуз дагы, өзүбүз болсо мунаны башкарып калмакпыз. Болгон эле бир документти какшап отурдук. Канча статьяларды мен жаздым. Атамекен партиясына ошо мыйзамды жазып берди. Алып чыккылады. Бир кыймыл жок. Улутташтыруу маселеси бул өтө тоңки маселе. Көңүл да өз учурунда Садыр Жапаров дагы жакшы маселени көтөрүп улутташтырыш керек деп. Ал болсо Кумтөр эмнеге улутташтырыш керек дейт. Эмне кыласың улутташтырып Кумтөр керек? Сен башкаруу документин улутташтырып кой.
Аны менен кошо тигилер укугу жок болот күнтөргө. Сен укукталасың. Жөнөкөй айтканда конституционный договорду улутташтырып коюш керек. Ал активке кирет. Суэцкий каналда соткалып атканда, Англия сотко берейин деп атканда, улутташтырайын деп атканда, бирөө акылдуу бир тиги адвокаты, бай, конституцион келишимди гана улутташтыра алып коет. Конституциондук келишимди улутташтырып коюп туруп, Суэцкий канал сотто карайлып алганда дагы Египет колуна алынат. Бул дүйнөлүк практикада болгон нерсе. Мунун баарын мен билген нерсем махкеме боюнча Парижде эрелер алып сотто мен өзүм ответчик катары катышкам, уютуп алганбыз. Биринчи предварительный этапта. Ошол документтердин баарын изилдеп чыккан. Ошентип ушу жол бар. Бул жол ачык койдон турат. Эгерде бүгүн жанагы тиги мировой соглашенияда көп условиясы бар да. Ошолорду бирөө аткарып алса, ал күчүнө кирбей калат. Же Садыр Жапаров өзүнүн эмесин кол койгон акты чакырып алыш керек. Же болбосо жанагы Кыргызстан аткара турган нерселерди аткарып коюш керек да, ал күчүнө кирбей калат. Ошол кезде жогорку кеңеш болгону мыйзам даяр расчеты менен болгону улутташтырып койсок, активин куртор голд компания. Бир заматта бүт арбитраждык соттун иштерин баардыгын токтойт. Убакыты чектелүү? Убакыты бар, эртең баштаса. Бирок ошону башташ үчүн биздин мындайча айтканда эми үчүн силерге келип атам мен. Силерге окшогон жанагындай саясий күчтөр ушул маселени көтөрүп чыгыш керек, элди сол көтөрүп чыгыш керек. Эгерде ошентип биз өзүбүздүн оюбузду пикирибизди айтып отурсак, дагы убакыт калды. 90 күн эмеспи, 80 күн калды, 70 калды. Ошол күнгө чейин биз ушул маселени мынтип анан кийин через сайт элдерди колдоп кетчү болсо, биз болсо бул маселени жогорку кеңешти чечкенге мажбур кылганга мүмкүнчүлүк бар. Болбой калды, чечпей калды, уттуруп койдук. Бирок эң кырдыбенде Кыргызстандын жараны катары саясатчы, баарыңар саясатчысыңар да өзүңөрдүн тарыхый милдетиңерди аткарганыңар болуп калат. Эң кырдыбенде. А тарых кызык нерсе. Түбөлүк эчтеке жок. Кийин ушу силердин маселе көтөргөн менен бүгүнкү ушуга жеткирген адамдар жооп бере турган мүмкүнчүлүк болот силердин документтин негизинде. Сиздин кеңешиңиз Өтө кыскартып айтканда, кеңешиңиз президентке жетпей жеткен жокпу? не? Сиздин кеңешиңиз президентке жетпей жеткен жок? Мен өз учурунда эмне болуп кетет, буга барбагыла деп Акы преске 5 октябрда статья жазгам. Аны окуганды билбейм. Азыр жана Ал киши өзүнүн бир өзгөчө мамилеси бар мага. Бирок мамлекетке келген болгон Кыргызстанда көп адис бар. Бул маселени менден башка билген көп кишилер бар. Чакырып туруп ушундай болуп атат деп акылдашса жакшы болмок. Бизде кеп бар эмес, 30 жылдан бери кайда жүрдүңөр деген азыр мода болуп калбадыбы? Мурда ушул сунушту айттыңыз беле, ошо президенттерге жеткиздиңиз. Бул маселеге менден көп статья чыгарып туруп бул маселени көтөргөн кишилер жок, негизи юридикалык жактан. Катышкан кишилер көп, бирок барлык эме менен статьялар менен кайрылуу менен эч жактан бергиле аткан маселе. жанагы мындай сұруда жанагы айтып койсуң, азыркы соглашение болбойбу. Жок, эми талкуу деп суроо берет. Суроо берип алып кетет. Срочно кетсин деп суроо берип алып. Бизде азыр муну токтой турган докладдар бар. Жок, эми суроо берип алам, кана токтогон. Ана мындай болуп атат да. Ошол соглашение боюнча айтып атат, акционерлер дейт, пункттор айтып атат, центры. Если акционерлер еще убадасын макулдугун берсе, ушул келишим ишке күчүнө кирет деген эмени киргизип алды. Бизде 26%. Кыргыздардын 26%. Биз макул эмеспиз деп туруп, если ушул саясат күчү эмес жетсе, это же тоже один из пунктов. 26% бүгүнкүдө биздин колдо турат да пока азырынча. Пока да. Бирок ал 26 добуш, аз добуш. Ал жерде контрольный пакетти көп кишилерди, көп акционерлерди кошуш керек. Азбайсыз. Мен айтып атам, жөн эле жобосу бар. Бүгүн саясий эрк болуп туруп, Садыр Жапаров биз менен макул болчу болсо, окуй. Келишимде болгон биздин милдетти аткарбайлы деп гана сигнал берип коюш керек. Ошо аткарбай, соттордогу арызыбызды кайра албай, ошолорду жалаңбош ойдон калтырып койчу болсок, келишим күчүнө кире албайт. И параллельно жанагы национализация конституционный договорду биз башташыбыз керек. О, сиз айткан өкмөт даярдаган соглашение, муну биздин тарап даярдаганбы же
Sentralda ayarlanan boyunca bölgülüktü cenabı kampanyalar ayarlanan. Ben birovga doo кетер албайм. Çok kızık болып қалды какой-то сапқа дейін. Президент болды, ертесі күні бөлтіркіп келді, андан кейін советник болды, андан кейін оператор болып қалды. Какое-то интересное совпадение. И идеолог ошондо ошол керек. Ошондо ким Садыр өзү улутташтырыш керек деп турган болчу да. Бирок эмен улутташтырыш керек ачыгын айткан жок. Улутташтырыш не важно. Главный бул идея анын колунда бар болчу. Андан кийин бир заматта жана өзгөрүп кеткени бирөөнүн влияниясы болду да. Эң бир дегенде жана государственная комиссия. Ушу мен айткан маселелердин тегерегинде аларга мен колумда турган материалдардын баарын бердим, Акылбек Жапаров. Дискет менен бердим, окугула. Ай Акылбек, көз чогуу депутат болгон, шунун баарын колдонгун. Президентке жеткиргин, уттурбагалы деген болчу. А тияктан башка тескер кетти. Demek sizin önünüz çetin eкен. Акылбектин менен комиссияда болгондо Болтуранда саламатсыңыз,